Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин Desin TV kanalımdın kattaluuçulары, жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн 16 май saat Moskva убактысы боюнча 5:30. Бизде Санкт-Петербургда ак таңдар деген ушундай белые ночи башталгандыктан ушундай абдан таң эрте атып, ушундай эрте жумушту баштоого туура келет. Абдан жакшы мезгилдин биринде сиздер менен эфирден жолугуп жатам достор. Бүгүн мен сиздердин көңүлүңүздөрдү эки маселеге бурмакчымын. Ушул маселелер мен ушул интернеттен карап, башка жактардан сүйлөшүп эме кылып отурдум. Абдан талкууну жаратуучу, көңүл бурууга татаарлык нерселер деп чечтим. Анда эмесе биринчи ушул маселе биздин парламентте, жогорку кеңеште Гүлшат Асылбаева деген айым бар экен. Мен бул айымды буга чейин тааныбайт элем, чынын айтканда. Балким мен ошондой саясий жактан артта калгандыгымданбы, же болбосо ушул чет жерде жүргөндүгүмдөнбү, айтор эмнеси болсо дагы мен бул айымды буга чейин тааныбайт элем. Кантип мен бул айымга көңүл буруп калдым, достор. Бул айым жакында ушул интернеттен көрсөңүздөр болот. Маалыматты манипуляциялоо деген бир мыйзамдын долбоорун жогорку кеңешке алып келди. 9 пункттан, 9 беренеден турат экен ал. Ал эмне болгон беренелер, мен жалпысынан эле мындай көз жүгүртүп түштүм, иши кылып. Бул айым бизге сунуш кылып жаткан мыйзамдын маани маңызы, мындайча айтканда достор, ушул азыркы кездеги интернет аймагына чектөө киргизүү, сензор киргизүү. Баягы азыркы кезде көрүп жатасыздар, мында аябай ушундай коомдук адамдардын арасындагы жалпы көз карашты өзгөртүүчү ушундай күчтүү бир контенттер кетип жатат да, ушундай күчтүү видеолор, ушундай күчтүү эмелер жалпы аң сезимди өзгөртүүгө багытталган. Бул нерселер албетте кимдир бирөөлөргө жакпай жатат, достор. Албетте жакында шайлоо, ошол шайлоонун алдында баягындай эле кол бала жалпы информациялык эмелерди каалап, каалаган адамдарын жогорку кеңешке өткөрүп алуу иши кылып, баягы кандайдыр бир топтордун кызыкчылыгына жакпаган маалымат булактарын жок кылуунун эмесин көздөйт да бул эме. Эгерде мындай болуп калса, достор, анда ассалому алейкум деп туруп биринчи очередь мага окшогон эмелер дагы жок болот. Мисалы үчүн мен бул интернет ушундай айдыңы ачылганга чейин мен ким элем? Мен эч ким эмес болчумун, чынын эле айтыш керек. Баягында сен ким элең деп бирөөлөр айтып жатат. Биз мына ушул интернеттин бардыгынан, ушундай нерселердин бардыгынан өз ойлорубузду элдерге жеткизип, ушундай мен сыяктуу бир нече блогерлер, мен го эми чет өлкөдө жүрөм, Россияда, өзүмдүн ишим бар, анча-мынча убактым боло калганда гана ушинтип сүйлөп эме кылып турамын. Ал эми бул блогерлик менен бала чакасын багып, ушуну кесипкөй ютубер блогерлерибиз бар да, анын бардыгына чектөө киргизе турган болсо, достор, анда демократиялык эркиндик биз эмне үчүн күрөштүк эле? Эмне үчүн биз демократия деп ошол эл аралык демократиялык коомчулуктун алдында биз демократ адамдарыбыз деп келе жатабыз? Мунун бардыгы, достор, мунун бардыгы албетте биздин азыркы ушул современный мирде деп коебузбу, кандай ушул азыркы өнүгүп келе жаткан жашоодо, дүйнөдө биздин артка жасаган ошол болуп жаткан нерсени чектөөгө жасалган кадам деп ойлоймун. Урматтуу достор, урматтуу Гүлшат эжеке, мен сиздин кечиресиз, мындай кичине эми баягы законду чыгарып аткандан кийин бул адам кандай экен деп менде башка маалымат жок, интернеттен гана карадым. Сиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономист экенсиз. Сиз экономиканын отличник экенсиз. Урматтуу Гүлшат айым, мына сиздей экономиканын отличниктери бизди кандай жашоого алып келгендиктерин, сизге окшогон экономисттердин бизди кантип жыргатып жатканыңыздарды абдан көрүп, абдан билип, жон терибиз менен, мынау жон терибиз менен биз сезип жатабыз кандай силер жыргатканыңарды. Калган элдер Кыргызстанда сезип жатышат. Биз сиздерди жакшы билебиз. Сиздин эмеңизди көрдүм мен. Акаевдин мезгилинде жакшы мамлекеттик кызматтарда иштепсиз, майлуу сүттүү жерлерде жүрүпсүз, Кыргыз коньягы сыяктуу. Эми болсо монтип бизге окшогон бир эми мынтип келе жаткан, өнүгүп келе жаткан ушундай сайттарга, ушундай эмелерге чектөөңүздү киргизүүнү каалапсыз. Сиздин бул кылганыңыз
урматтуу Гүлшат эжеке, билбейм, мен жеке оюмда мага абдан тиешелүү, мага абдан оор тийди. Ал эми коомчулукка кандай тиет? Аны бүгүн биздин достор ушул менин берүүмдөн кийин өз комменттеринде айтып кетет деп мен ишенемин. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, активдүү бололу, ой пикирлериңерди жазып, бул жөнүндөгү дагы маалыматтарыңарды берип койгула. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бул кезде мындай экен да, кээ бир депутаттар чын эле жан күйгүзүп, мындай калп эле популисттик сөз менен эмес. Адамдар эми жинде эмес да, ким популисттик болуп сүйлөп жатат, ким чыныгы жанын күйгүзүп сүйлөп жатат. Мунун баардыгын биз көрүп турабыз. Анткени биздин кыргыздар абдан саясий жактан бир алдыга кеткен адамдар. Мындай анализ жүргүзүп, башка кылып, эме кылганды баардыгы жакшы билишет. Мына мисалы үчүн азыркы кезде мындай калп эле популист эмес иштеп жаткан, мен өткөндө дагы айткан элем. Ушул Гүлшат эжеке экономист болсо, ушундай экономикалык жактан наоборот, бул Гүлшат эжекени мен айтат элем, ушул иштеп жаткан, мисалы үчүн Эльвира Сурабалдиеваны көргүлө, ушул экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин башчысы, абдан мындай реальный болуп жаткан иштерди. Мына кечеги күнү выступлениясын көрсөң, чынын айтканда туруп алып кол чаап жибергим келет да. Баягы ар бир чиновникти айтты. Мына деди, мына прецедент жаралып калды. Эми килтеген жиптерди минип, эмелерди кылып жүргөнүңөр үчүн жооп бересиңер деди. Коомчулуктун көзү ачылып, эми уже башкача көз карашта, баягы чиновниктерге жийиркеничтүү көз карашты түшүндүрдү да, баягы маданияттуу саясий тил менен прецедент жаралып калды деди. Көзүңөрдү чоң ачып койгула деди. Мындай Эльвира Сурабалдиева айым көбүнчө орусча сүйлөгөн үчүн көп эле биздин кыргыз эмелер түшүнбөй калат болуш керек, бирок маанисин эме кылып түшүнсөңүздөр, абдан активдүү, абдан алдыда келе жаткан айымда. Мисалы үчүн ушундай болуп иштесе, ушундай реалдуу, азыр бизге биздин кыйналганыбыз, биз экономикабыз отуруп калды. Экономика жөнүндө сүйлөшөлүчү, каяктагы бир саясатты кое туруп, анан кийин муну чектөө керек, муну антүү керек деген, ал өзүңдүн эртеңки күнү депутат болсом, аман эсен болуп кетейин деген сөз. Эртеңки күнү урматтуу ошондой популярный айымдар же болбосо башкалар калп эле популист болуп жүргөндө, силердин тагдырыңар буйруса элдин колунда. Мына бизге окшогон карапайым адамдардан чыккан блогерлер чечет, башкалар чечет. Эми баягындай кара ящикти карап отуруп, адамдардын көңүлүн ошол жака бура албайсыздар. Кандайдыр бир анын жетекчисине айтып коюп, сен иштен алсаң анан мындай саясатты жүргүзгүн деп. Эми мына саясат, эми мына биз жүргүзөбүз саясатты буйруса. Артыбыздан адамдарды айтабыз, айтат десе силер ойлобогула, эртең барып туруп революция кылып, анан мындай кылып деп адамдарды тополоңго чыгарат экен деп. Биздин дагы өзүбүзгө жараша моундай башыбыз бар, мыйзамды сыйлайбыз. Биз деле ошол мыйзам үчүн күрөшүп жүргөн адамдарбыз. Кечээ күнү мисалы үчүн мен жазып алдым эле, Абал Кейжи деген эмеде бир журналистпи, так, Айбек Капаров деген жигит Абал Кейжиге жазыптыр. Мына ушул азыркы чоң казат, ушул чоң казат адамдарды тополоңго ээрчитип, кандайдыр бир башка эмелерди кылып деп, мындай черный пиар деп коет да. Эми мен Айбек Капаров мырза, мен сизди тааныбайм. Чын айтканда, бир сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтууга ушул эле сөз эркиндиги, ар бириңиз укуктуу. Ар бир адам өз плоскосуна жараша, өз пирамидасына жараша, өз парадигмасына жараша абалга баа берет да. Балким сиз ошондой баа берип жаткандырсыз. Бул дагы сиздин өзүңүздүн эркиңиз, сиздин өзүңүздүн укугуңуз. Ал эми кандайдыр бир башка адамдар, биз мисалы үчүн мен лично бул чоң казат кыймылы, ушул Эльвира Сурабалдиева айтмакчы, кандайдыр бир прецедентти жаратып койду. Бул деген абдан жакшы. Бул чиновниктерди кандайдыр бир жактан ошолордун бир жерлери бүкүлдөп азыр коркуп жаткан учуру. Албетте дайыма ошондой чочуп турушубуз керек. Жегенден, ичкенден, Кудайдан коркушубуз керек бардыгынан дагы. Булар эч кимден коркпой, ушундай нерсе боло берет экен деп. Бул нерсеге биз дагы баш ийип калганбыз да, ушундай боло берет экен. Булар кыйындар экен. Булар бизге караганда эме ушинтип кызматка келишет, жешет. Буга чейин да болуп келген, буга чейин да, мындан кийин да боло берет дегендей сыяктуу. Азыр ошол Эльвира айым айтмакчы, прецедент жаралды. Мындан кийин мындай нерселерге жол бербөөгө аракеттенебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, активдүү бололу. Кайсыл жерден кандай чиновник эмне кылып жаткандыктарын билсеңиздер, мына интернет талаасы сиздерге эч кандай эме кылып чектей албайт. Ошо сүйлөп туруп эле мына азыр ошондой контенттер кетип жатат. Кандайдыр бир маалыматыңыздар болсо, тарс этиргизип туруп интернетке салып койсоңор, ана сага элдин баардыгы обсуждать этип жатып калат. Бир күндө звездасыңар да, достор. Ошондуктан активдүү бололу. Мындай чектөөлөр биздин азыркы өсүп келе жаткан бир эмелерибизге абдан каршы келет.
активдүү бололу, интернетти карап туралы, анализ кылып достор, анализ кылып, ким кайсыл жерден кандай бир ушул коомчулукта өнүгүүгө каршы биздин ушундай эркин сүйлөп жатканыбыз достор, бул биздин эң чоң жетишкендигибиз. Эгерде биз ушул эркин сүйлөйбүз деп, ушундай болобуз деп ушинтип жашап келе жатканбыз. Бул нерсени чектеп койсо достор, анда билбейм достор, анда кимге айланабыз, кандай нерселерге айланабыз. Бирок ошондо деле көп чектеп эме кылышпайт. Анткени суу бир жака көздөп агып кетип атса, аны кантип тозот? Ал бир жагынан тозбосо, бир жагынан чыгып кетет, бир жагынан. Анткени азыр 21-кылым, маалыматтын кылымы. Анан ошол маалыматты тосом деген адамдардын өзүнүн маалыматы жок экендиги ушул турмуш айгинелеп турат. Анда эмесе, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, урматтуу менин катталуучуларым, саламатта туруңуздар, активдүү болуңуздар. Катталбаган достор болсо, менин каналыма катталып коюңуздар. Сиздер менен мен бүгүн Бакыт Сулайман.